Рахмат. Кийинки сөз Өмүрзаков Сүйүнбек Абдуллаевичте. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Ишеним фракциясы Өмүрзаков. Бул жол маселеси абдан жакшы маселе. Билесиздер, көп учурда жол кырсыгы ушу жол начардыгынан болуп жатат да. Ана мен айта турган, бере турган суроолорду көбүнчө кесиптештерим берип койду. Мына 5 жыл бул жеңилдетилген мөөнөт экен да. Сиз жана өзүңүз жооп бердиңиз, 5 жылда бүтүрсө болот да. Биринчи ушул мөөнөткө аракет кылыш керек. Аны экинчиси, бул маселени дагы кесиптештерим берип калды. Консультациялык кызматтарга 4 миллион бул көп эмеспи, бирок ага да сиз жооп бердиңиз, тендерден кийин азайышы мүмкүн депчи. Сүйлөшүп алыңыздар, мен суроо берип атпайбы. Сүйлөшүп алыңыздар экөөңүздөр. Баасын айтып атасызбы, Симбек? Көрдүңүзбү, суроону уккан жоксуздар. Биз суроо берип атабыз, сиздер сүйлөшүп отурасыздар. Автожолдун мөөнөтүн жана сиз айтып кетпедиңизби? Жогоруда кесиптешибиз Нуржигит мырза жакшы суроо берди. Ушу 5 жылда эртерээк бүтүрсөңүздөр жакшы болот депчи. 5 жыл жеңилдетилген мөөнөт экен да, ушу аракет кылыш керек да. Анан баягы бардык кесиптештер бир эле маселеге токтолуп атат, ата мекен ишкерлерди бул жака чакырыш керек да, ушу катыштырыш керек. Анан кийин мына консультациялык кызматтарга 4 миллион бөлүндү деп жазыпсыздар проект боюнчачы. Бирок сиз жооп берип атасыз, кийин тендерден кийин 1 миллионго да жетип калышы мүмкүн депчи. Ушуну караш керек да, бул көп эмеспи деп ушу суроону берейин дегем. Анан мамлекеттик бюджеттен ушу жол тармагына жылына канчадан акча бөлүнө турган болуп атат? Жана ушуну жол салышты ким көзөмөлдөйт, ушу жол курууну? Сүйөн Абдуллаевич, рахмат. Жанагы сиз айткан маселелерди сөз талап коебуз, аракет кылып атабыз биздин ата мекендик ишканалар курганга. Андан сырткары жана тендер боюнча түшүшү мүмкүн. Жол боюнча биз азыр мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард 63 миллион сом бүгүнкү күндө бекиди. Азыр кабинет министрлеринин төрагасы Акылбек Үсөнбекович бизге дагы талап койду, дагы 100 километр үстүнө. Ошондо биз 100 километр, 105 километр пландаштырылсак, азыр үстүнө дагы бир 100 километр, 205 километр биз 210 километр биз өз каражатыбыз менен жол курабыз. Андан сырткары да мамлекеттик программанын негизинде да буюрса дагы акча кошулат деген ниетибиз бар да. Анан мына биз шайлоо алдында шайлоочулар менен жолугушканда элдер абдан көп суроо берди да, сиз бир жаңы кызматка келдиңиз, мына Өзгөн, Мырзаке, Каракол, Жалайкы жолун бир көрүп койсоңуз, абдан начар да, жана жогоруда белгилеп кетпедим, көп жол кырсыгы ушу жолдун начарлыгынан болот да. Элдер абдан көп суроо берди, качан оңолот ушу биздин жолдор депчи. Көбүнчө аксакалдар, энелер. Ушуга да барып, иш сапарыңыз менен барып көзөмөл салып койсоңуз, ишке салыш керек, мында пландаштырыш керек. Макулбу? Рахмат. Рахмат. Бүгүн биздин министрдин бир орун басары Өзгөн шаарына ошол кетти, жолдор боюнча кабинет министринин төрагасынан ошол жака иш сапары менен мен ойлойм. Анан жана айткан жерлерге биз сөзсүз барып келебиз. Анан Ош шаары боюнча айтып калдыңар, жаңы айланма жол боюнчачы. Ага да барып иш сапары менен барып көрүшүңүз керек да. Кандай көп ал жакта автоунаалар. Макул.